Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шайтан алейхилланы Аллах-Таалага мындай деп кайрылган. Ахмад рахмат алейхи риwayat кылган экен буну. Я Раб ва иззика ва джалалика ла азалу угвихим ма дамат арвахухум фи аджсадихим. О Раб дейт, Аллах-Таалага шайтан алейхилланы айтып атат. Каргышка калып, Аллахнын мээрим менен үзүлүп бейиштен куулган учурунда сенин улуулугуңа, даңкыңа мен касам ичемин. Мен буларды, адам жана анын урпактарына азгыра беремин, качанга чейин булардын денесинде жаны турган болсо дейт. Эгерде жандары денесинде, ошол учурга чейин мен буну азгыра беремин. Жан денеден толук үзүлүп кеткенге чейин шайтан алейхилланын азгырыгы. Анан Аллах-Таала айткан дейт: "Ва иззати ва жалали". Мен да өзүмдүн улуулугума, даңктуулугума касам ичемин. "Ва ла азалу агфиру лахум мастагфаруни". Жана мен да булардын күнөөсүн кечире берем, качанга чейин менден кечирим сураша берсе. Мен да пенделеримдин күнөөлөрүнү кечире беремин, качанга чейин күнөөлөрүнө кечирим сурай берсе деп Аллах-Таала дагы жооп берген дейт. Ошондуктан шайтан алейхилланын дагы бир кайгырган сөздөрүнүн бири ушул: мен буларды күнөө менен кыйратсам, булар мени кайра истигфар менен, тоба менен кыйратып атышат депчи. Адам баласы кээде тоба кылуу аркылуу, жакшы иш аркылуу жетпеген даражага Алланын алдында жетип алат экен да. Ошондой мисалы намаз окуйт, бирок ал даражага жетпейт намазы мененчи. Бирок бир күнөө кылып койду, ошону сөөнөн ушундай таң атканга чейин ыйлады, бушайман болду, көздөн жаштарды төктү, Аллага ушундай кайрылды. Ал так намаз, 1 жылдык, 2 жылдык намаздан дагы көбүрөөк даража Алланын алдында таап алды да, тообасы аркылуу. Шайтан алейхиллан айтат, сахабалар шуну кылган да. Кээ бир сахабалар күнөө кылып коюп, туура эмес, туура эмес нерсени кылып коюп туруп, бирок Курандан күнөөсүнүн кечирилгендиги, бейиштик экендигини Курандан аят түшүрүп алган да. Өзүнү устунга байлап коюп, мечиттин устунуна. Өзүнү чечпей, мен туурасында кечирилгендиги аят түшмөйүнчө мен өзүмдү чечпеймин деп отуруп Курандан аят түшүрүп алган да. Ошондон Аллах-Таала да айтып атат: "Мен да алар канча кечирим сураган сайын мен да кечире беремин" деп Аллах-Таала да шайтанга убада берген экен.